Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен кайрадан сабактарыбызды улантабыз. Урматтуу достор, аман турасыздарбы? Бардыгыңыздар аманчылыктасыздар деп үмүт кылабыз. Сиздерди күттүрүп койгонубуз үчүн, көптөн бери сабактарыбыз чыкпай калганы үчүн биз сиздерден чын дилибизден кечирим сурайбыз. Урматтуу достор, анда эмесе биз сиздер менен 51-чи сабагыбызды баштаардан мурда орус тилинин практикалык курсу аттуу китептерди тааныштырып кеткенге уруксаат этиңиздер. Урматтуу достор, эгерде сиздер бул китептерди алсаңыздар, орус тилин кенен үйрөнө аласыздар. Азыр бул жерде экинчи бөлүгү жок, менде экинчи бөлүгү түгөп калган экен. Ошондуктан биринчи жана үчүнчү бөлүктөрүн көрсөтүп жатам. Урматтуу достор, негизи бул китептер 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү роддор боюнча өткөн чак, келер чак, учур чак, совершенный вид, несовершенный вид, улардын бардыгы сыян мүчөсү бул ушул биринчи китепте. Андан кийин экинчи китепте падеждер жана татаал сүйлөмдөр бар. Ал эми үчүнчү китеп болсо, урматтуу достор, бул китептерибиз сүйлөшүү боюнча разговорная речь, орус тилинде сүйлөшүүнү кааласаңыздар, жана ошондой эле словарный запас, сөз байлыгыңыздарды көбөйтүүнү каалаган болсоңуздар, үчүнчү китепти алсаңыздар болот. Урматтуу достор, китептерди алуу үчүн экрандагы телефон номерге кайрылсаңыздар болот, WhatsApp'тан же чалып кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе биз сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу достор, биздин азыркы темабыз предложный падеж. Предложный падеж дегенде ар бир нерсени суроо беришибиз керек болот да. Предложный падеж деген эмне? Что такое предложный падеж? Да? Предложный падеж эмне деген суроону коюшубуз керек. Предложный падеж дегенде эң биринчи бул 4 предлог, достор. 4 предлогту предложный падеж деп айтабыз. Предложный дегени предлогду. Предлогу бар деген сөз, предлогту деген сөз. Демек, кайсы предлогу бар? В, на, при, о. Ушул 4 предлог в, на, при, о. 4 предлог болсо, бул демек эмне деп айтылат? Предложный падеж. Предложный падеж деп айтылат. Предложный падеж зат атооштордун аягына, урматтуу достор, е деген окончание кошот. Е деген эч бир татаал жери жок. Мисал үчүн, е деген окончание кошот. Мисалы, дом деген сөздүн алдына в деген предлогду койсок, дом деген сөздүн алдына в деген предлогду койсок, например, в доме. Е деген дом деген сөздүн аягына е деген окончание кошот. В доме. В доме десек үйдө. В доме. Квартира деген сөздү алып көрөбүз. Андан кийин мисал үчүн квартира деген сөздүн аягына дагы е деген окончание кошот. Мужской род бу же женский род бу, айырмасы жок. В квартире. В квартире. В квартире. Квартирада болот да. Кыргызча да деген мүчөнү берет. Андан кийин в ресторане. В ресторане. Ресторанда. Ресторан деген сөздүн аягына дагы е деген окончание кошот. Зат атоошунун аягына. Андан кийин мисал үчүн Бишкек деген сөздү алсак, Бишкек деген сөздүн алдына в деген предлогду койсок, в Бишкеке болот. В Бишкеке, Бишкекте деген маанини берет. В Бишкеке. Андан кийин же и деген окончание кошот. Биринчи варианты е деген окончание кошот, достор. Е деген окончание кошот. Экинчи вариантында и деген окончание кошот. Например, я менен же е менен аяктаган сөздөрдүн аягына и деген окончание кошот. Мисалы, в здании, здание болсо, здание имарат. В здании имаратта болот. В здании имаратта. В здании имаратта. Помещение десеге, помещение, помещение. В помещении, помещенияда болот. В помещении, помещенияда имаратта болот бул дерем. Компания десек, компания. Эми компанияда десек, мен компанияда иштейм же болсо компанияда. В компании болот. Я менен аяктаган сөздөрдүн аягыны и кылат. В компании. Например, или Россияда дей турган болсок, Россия деген сөздүн аягы я менен аякталып атат. В России болот. В России, Россияда. В России, Россияда. Андан кийин биз экинчиси эмне деп айттык? На деген дагы предлог, ошондой эле е деген окончаниени берет дедик. Предложный падежде 4 предлогу бар деп айттык. Биринчиси в, экинчиси на, үчүнчүсү при, төртүнчүсү о. Жөнүндө деген. На парти
парте. Демек на деген предлогтагы сөздөрдүн аягына е деген окончание кошот в предлогуна окшош эле. На парте десек партанын үстүндө. Стол десек стол, на столе десек столдун үстүндө. На столе. Стол деген сөздүн аягына демек е деген окончание кошот. На столе. Завод десек завод, на заводе десек заводто. На заводе заводто. Здание десек имарат, эми на здании. Бул деле в здании, зданиянын ичинде болгон эле. На здании десек зданиянын үстүндө. На здании. Ени и кылат. Андан кийин на помещении, помещениянын үстүндө. На помещении, имараттын үстүндө. На позиции, позиция, на позиции, позицияда. Он до сих пор стоит на своей позиции. И деп айтабыз да. Ал азыркыга чейин өзүнүн позициясында турат. На позиции. Демек, урматтуу достор, негизинде бул темаларды биз өткөнбүз. Сиздер бул сабагыбызды, бул боюнча 38-ci видео сабагыбызды көрсөңүздөр болот. 38-ci видео сабагыбызды көрсөңүздөр болот, урматтуу достор. Андан кийин негизги биздин темабыз эми биз ушул зат атоочторго сын атооч коюп айтышыбыз керек. Зат атоочторго сын атооч коюп айтышыбыз керек болот. Бул үйдө, кыргызча айтсак, предложный падежмен. Бул үйдө деп кантип айтабыз, анан бул квартирада деп кантип айтабыз. Бизде кыргызчада достор бул үйдө деп сразу айта беребиз. Бул үйдө, бул квартирада деп айта беребиз. Айырмасы жок. Бирок орус тилинде, урматтуу достор, орус тилинде дом деген мужской род, үй дегендин орусчасын алсак, дом мужской род, а квартира болсо женский род. Экөө эки башка айтылат. Мисал үчүн, мужской родто в этом доме деп айтабыз, в этом доме. Бул үйдө мужской родто ом деген окончание кошобуз. Этот деген сөзгө ом деген окончание кошобуз. В этом доме. Бул үйдө в этом доме. Ал эми женский родто болсо ой деген окончание кошобуз. Мисалы, в этой квартире. В этой квартире. Ой квартире болот достор. В этой квартире бул квартирада. В этой квартире бул квартирада. Андан кийин, например, айталы, мен ушул үйдө жашайм десек, же мен бул үйдө жашайм деп айта турган болсок, я живу в этом доме. Я живу в этом доме. Этом ом кошобуз. В этом доме мен ушул үйдө жашайм, же бул үйдө жашайм. Ал эми женский родто болсо, мен ушул квартирада жашайм десек, я живу в этой квартире. В этой квартире. Этой квартире деп айтабыз, ой менен айтабыз, себеби квартира деген сөз женский родто достор. Я живу в этом доме, мен бул үйдө жашайм. Я живу в этой квартире, мен бул квартирада жашайм. Себеби квартира деген женский родто, ошондуктан ой деген окончание кошобуз достор. Андан кийин этом, анан этой деген сөздөрдүн ордуна дагы башка сөздөрдү коюп көрсөк дагы болот. Мисал үчүн айталы, красивый деген, мен красивый үйдө жашайм, же мен кооз үйдө жашайм деп орусча айтмакчы болсок, красивый дом. Я живу в красивом доме. Я живу в красивом доме. Мен кооз үйдө жашайм. Ом деген окончание кошобуз мужской родто. Я живу в красивом доме. Мен кооз үйдө жашайм. Ал эми женский родто болсо, мисал үчүн мен кооз квартирада жашайм демекчи болсок, я живу в красивой квартире. Я живу в красивой квартире деп мужской род, женский родто ой деген окончание кошобуз. Например, андан кийин мисал айталы, бул шаарда десек, бул шаарда. Бул шаарда деп айтаардан мурда биз шаар деген сөздүн орусчасын карашыбыз керек болот. Шаар деген сөздүн орусчасы демек город, Город. Город деген сөз мужской родто. В этом городе деп айтабыз. В этом городе. Бул шаарда. Эми бул өлкөдө деп айтмакчы болсок, бул өлкөдө. Өлкө деген сөздүн орусчасын алабыз. Страна. Значит, страна женского рода.
страна деген сөз женский родто. Ошондуктан экөө эки башка болуп айтылат. Бул шаарда деген сөз башкачараак окончание болот. Ал эми бул өлкөдө деген орусчада башкачараак окончание болот. Башкача окончание болот. Мисалы, в этом городе, бул шаарда, в этом городе, бул шаарда. Эми женский родто болсо в этой стране, в этой стране, в этой стране, бул өлкөдө деп айтабыз. Мужской родто ом деген окончание кошобуз, а женский родто болсо ой деген окончание кошобуз. Мунун себеби эмнеде? Себеби страна женский род, а город болсо мужской родто. Эми мен ушул шаарда жашайм, же мен бул шаарда жашайм. Я живу в этом городе. Я живу в этом городе. Мен ушул шаарда жашайм. Эми мен ушул өлкөдө жашайм десек. Я живу в этой стране. Я живу в этой стране. Я живу в этой стране. Мен ушул өлкөдө жашайм болот. Демек, мужской родто ом деген окончание койдук, женский родто болсо ой деген окончание коштук. Эми мунун ордуна башка сөздү деле кое турган болсок, мен ыңгайлуу шаарда жашайм десек. Я живу в удобном городе. Демек, эми бул сөздүн ордуна башка сөздү кое турган болсок, мисал үчүн, я живу в удобном городе. Мен ыңгайлуу шаарда жашайм. Я живу в удобном городе. Мен ыңгайлуу шаарда жашайм. Ал эми мен ыңгайлуу өлкөдө жашайм десек. Я живу в удобной стране. Я живу в удобной стране. Мен ыңгайлуу өлкөдө жашайм. Мужской родто ом деген окончание коштук бул жакта дагы. Ал эми женский родто болсо ой деген окончание коштук. Я живу в удобном городе. Мен ыңгайлуу шаарда жашайм. Я живу в удобной стране. Мен ыңгайлуу өлкөдө жашайм деп айттык. Мисал үчүн, эми андан кийин урматтуу достор, мисалы жеңил эч кыйынчылык жери жок, эч кыйын жайы жок. Мисал үчүн айталы. Бул класста деп айталы. Кыргызча биринчи ойлонон. Бул класста деп айтмакчы болсок, класс деген сөз мужской родто, аягы а эмес, я эмес, демек мужской родто. Ошондуктан эмне деп айтабыз? В этом классе. В этом классе. Например, в этом классе. Менин балам ушул класста окуйт десек. Мой сын учится в этом классе. Мой сын учится в этом классе. Менин балам ушул класста окуйт. В этом классе деп ом деп окончание кошобуз. Ал эми бул мектепте дей турган болсок, в этой школе, ой школе болот. В этой школе. Мой сын учится в этой школе. Мой сын учится в этой школе. Менин балам ушул мектепте окуйт. Мужской родто ом классе, а женский родто болсо ой школе. Ой школе. Муну биз кызыл менен дагы белгилеп койгонбуз. Ошого маани бериңиздер. Андан кийин, урматтуу достор, мисал үчүн айталы, кабинет. Бул кабинетте деп айтмакчы болсок, бул кабинетте. Бул кабинетте. В этом кабинете. Кабинет мужской род болгондуктан в этом кабинете деп айтабыз. Ал эми бул бөлмөдө, бул комнатада демекчи болсок, в этой комнате. В этой комнате. Мужской родто в этом кабинете деп айтат экенбиз. Ал эми женский род комната, женский род болгондуктан в этой комнате деп айтабыз. Например, мен ушул кабинетте иштейм, же мен бул кабинетте иштейм демекчи болсок, я работаю в этом кабинете. Я работаю в этом кабинете. Мен бул кабинетте иштейм. Эми экинчисинде, мен ушул бөлмөдө жашайм десек, я живу в этой комнате. Я живу в этой комнате. Мен ушул комнатада жашайм. Я живу в этой комнате деп мужской родто этом ом окончание коебуз, а женский родто болсо ой деген окончание кошобуз. Например, айталы, мунун ордуна жалаң эле сиздер айтышыңыздар мүмкүн. Жалаң эле этот дегенде же это дегенде эле ушундай ом койлабы же ой койлабы деп айтышыңыздар мүмкүн. Бирок мунун ордуна башка сөздү деле коюп көрсөк болот. Чистый деп, мисал үчүн, чистый кабинет болсо, кабинет мужской родто, анын алдына в деген предлогду койсок,
В чистом кабинете. В чистом кабинете. Таза кабинетте. Например, мен таза кабинетте иштейм. Я работаю в чистом кабинете. Ом, кабинет мужской род болгондуктан чистый деген сөзгө ом деген окончание кошобуз. Я работаю в чистом кабинете. Эми женский роддо болсо таза комнатада демекчи болсок, в чистой комнате. Я живу в чистой комнате. Мен таза комнатада жашаймын. Я живу в чистой комнате. Мен таза комнатада жашаймын. Демек ой комнате, в чистой комнате, ой комнате деп мужской род, женский роддо ой деген коебуз, а мужской роддо болсо ом деген окончание кошобуз. Андан кийин ушул айылда депсек, же бул айылда десек, в этом селе, бул айылда, в этом селе. Мен ушул айылда жашап жатам. Я живу в этом селе. Эсиңиздерде болсун, село деген сөз, айыл деген сөз, село деп айтканда бул средний роддагы мужской родко окшош эле окончание алат. Ошондуктан в этом деп айтып атабыз. В этом селе я живу. Бул айылда мен жашайм. Андан кийин эми ошол айыл деген сөздүн эле деревня деп айтсак, деревня деген дагы бар да женский роддо. Бирок эгерде женский деревня деген сөздү колдонуп айта турган болсок, бул айылда деп. Анда в этой деревне деп айтабыз. В этой деревне. Я живу в этой деревне. Мен ушул айылда жашайм. Же бул айылда жашайм. Ал эми мужской род, ал эми село деген сөз менен айтсак, средний род менен в этом селе деп айтабыз. Я живу в этом селе. Мен ушул айылда жашайм. Андан кийин мен чоң айылда жашайм десек, я живу в большом селе. Я живу в большом селе. Мен чоң айылда жашайм. Ал эми экинчиси деревня деген сөздү колдонуп айтсак, я живу в большой деревне. Я живу в большой деревне. Мен чоң айылда жашайм. Болот. В большой деревне. Деревня деген сөздү колдонуп айтсак, анда в большой деревне деп айтабыз. Ал эми бул ресторанда десек, бул ресторанда демекчи болсок, в этом ресторане. В этом ресторане. Бул ресторанда. Ресторан мужской род болгондуктан в этом ресторане деп айтабыз. Ал эми бул аптекада деп айтмакчы болсок, в этой аптеке. В этой аптеке. Бул аптекада. Например, я работаю в этом ресторане. Мен бул ресторанда иштеймин. Я работаю в этом ресторане. В этом ресторане. Мен бул ресторанда иштейм. Я работаю в этой аптеке. Я работаю в этой аптеке. Мен ушул аптекада иштеймин. Мужской роддо в этой аптеке болот, ал эми женский роддо болсо в этом ресторане болот. Мужской роддо ом, женский роддо болсо ой деген окончание кошобуз. Урматтуу достор, мен сиздерге бир тапшырма берем. Ушул учурдан пайдаланып, сиздер сөзсүз комментарийге белгилеп, туура же туура эмес экенин калтырыңыздар, мен текшерем. Бул телефондо деп кантип айтабыз? Эсиңиздерде болсун, телефон мужской роддо, бул телефондо деп биринчи кантип айтабыз? Бөлүп туруп жазасыздар. Бул телефондо. Андан кийин бул телефондо вирус бар деп кантип айтабыз? Орусчасы, бул телефондо вирус бар. Ал эми андан кийин экинчиси болсо, бул китепте, китеп деген женский роддо, бул китепте кызыктуу сөздөр бар. Бул китепте кызыктуу сөздөр бар деп комментарийге орусчасын калтырасыздар. Урматтуу достор, эсиңиздерде болсун, телефон мужской роддо, ал өзүнчө окончание менен жазылат. Ал эми книга деген сөз өзүнчө, китеп деген ал өзүнчө окончание менен жазылат. Ката кетирип койбоңуздар, достор. Урматтуу достор, сиздер теманы дагы да жакшыраак өздөштүрүү үчүн орус тилинин практикалык курсу аттуу китептерди алып, кенен үйрөнсөңүздөр болот. Биз видеодо айта албай калган нерселердин дагы көпчүлүгү ушул китептердин ичинде бар. Анда эмсе, урматтуу достор, биз сабагыбызды ушул жеринен токтотобуз, себеби биз бир видео сабакка
бир теманы, ушул теманы батыра алганыбыз жок. Сиздер биздин сабагыбыздын уландысын кийинки видео сабактан көрө аласыздар. Анда эмсе кийинки сабактан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Аладдин Исламидинов вас всегда любит и уважает, дорогие друзья. До встречи!